Кутмандаң достор, бүгін 31 август, өлкөбүздүн эгемендүүлүк күнү. Байрамыңыздар менен баарыңарды куттуктайм. Şu бүгүнкү видеодо эгемендүүлүк жөнүндө кеп салым келип жатат. Мен оюмча эгемендүү деп бир өлкөнү, ошол өлкө конституциясы боюнча өзүн эгемендүү деп жарыяласа, аны дээрлик өлкөлөрдүн бардыгы дүйнө жүзүндөгү эгемендүү деп тааныса, ал экономикалык жактан, саясий жактан, маданий, тил жана эң негизгиси аң сезим жактан эгемендүү болсо, мен оюмча ошол өлкөнү толук эгемендүү деп атасак болот. Биз Кыргызстан ошондой толук бир эгемендүү өлкөбүзбү? Келиңиздер ойлонуп көрөбүздөр. Албетте, конституциябызда биз эгемендүү, суверендүү өлкөбүз деп жарыялаганбыз өзүбүздү. Муну бардык өлкөлөр тааныган. Бул формалдуу жагынан карасак, эч кандай күмөн жок. Биз толук эгемендүү бир өлкөбүз, Кудайга шүгүр. Буга ата бабаларыбыз 1000 деген жылдан бери келип, ушу акыркы 32 жыл ушу толук кандуу өзүздү ушу формалдуу кагаз бетинде эгемендүү деп ата берсек болот. Бирок келгиле башка критерийлерин карап көрөлү. Экономика жактан эгемендүүлүгүбүз барбы? Тилекке каршы өтө аз. Жада калса эң алгачкы, эң негизги болгон азык түлүктөрдү дагы башка өлкөлөрдөн сатып алып жейбиз. 80% товарлар сырттан келет, өзүбүз 20%-ын тегерегенде чыгарабыз. Саясий жактан эгемендүүлүгүбүз барбы? Жок. Баарыбыз билебиз, белгилүү бир өлкөлөрдү карап, ошолорго карап бир жумуштарыбызды кылабыз, оокаттарыбызды кылабыз. Жада калса жогорку сот өзүнүн чечимин өзү башка бир өлкөнүн кысымынан улам жокко чыгарып коюп атат. Маданий жактан өзүбүз чыгарган кинолорду, өзүбүз чыккан ырларды кийин эле көрүп баштабасак, бирок дагы эле башка өлкөлөрдүн өтө чоң таасири бар. Тилибизди билебиз, башка өлкөлөрдүн тилин сонун сүйлөп, өзүбүздүн тилибизди өркүндөткөнгө, өнүктүргөнгө көп аракет кылбайбыз. Эң негизгиси мени ойлонткон, мен ошо өтө бир капа кылган нерсе бул аң сезим эгемендүүлүгүбүздүн жогу. Ушу көпчүлүк өзүбүздүн ушул мекендештерибиздин арасында. Биздин тарыхыбыз бир, биздин келечегибиз дагы муну менен бир. Биз ошол өлкөнү карап жашашыбыз керек. Биз ал өлкөдөн эч качан качып кете албайбыз. Арыла албайбыз, кутула албайбыз. Ошон үчүн чогуу болушубуз керек. Же болбосо ошол өлкөлөрдүн элдери өтө кыйын, өтө күчтүү, өтө акылдуу, биз ага жетпейбиз да деген өтө бир көп сөздөрдү угам. Мен ошолорду сөздөрдү укканда мындай бир четинен ыйлагым келип, бир четинен кыжырым кайнап, ошол маңкурттарга абдан нааразы болом да. Эми миллионго жакын элибизди бердик, тилибизди бердик. Эми дагы аң сезимибизди, өз менталитетибизди дагы берип коелу. Мен ушу мекендештериме ушундай кайрылмакчымын да. Келгиле толук эгемендүүлүккө жетүү үчүн жок дегенде колубуздан келген нерсени кылалы. Бул аң сезимибиздеги ошо кулчулук бир ойдон, ошо кул мүнөздөн арылалычы. Ошо аң сезимибизде эгемендүүлүккө жетсек, бир эркиндикке жетсек, калган баары ордуна келет деген ойдомун. Анда бийликтен да ошол нерсени талап кылмакпыз. Анан бара ошо толук эркиндикке өзүбүз жетмекпиз. Майрамыбыз менен.